Буга чейинки күбөлөр жөнүндө. Машаяктын элчилерине берген акыркы убадасына ылайык, ыйык урук өзүнүн жолдоочуларынын үстүнө түшүп, аларга зор кайраттуулук, керемет жөндөм жана күч берет. Менин буттарым. Мен буттарымды сезе баштадым. Мен басалам, карагыла. Натыйжада ишенгендердин саны көбөйүп, ошону менен бирге фарисейлердин ич күйдүүлүгү ого бетер өсө баштады. Бул башаламандыкты токтото турган мезгил келди. Бираталам. Катуу кагылышуу менен куугунтуктардын натыйжасында ишенгендер кошуна аймактарга чачырап кетишип, ал жерден алар бут парастарга да жакшы кабар тарата башташты. Сиз ишенесизби? Чын жүрөгүңүз менен Ыйса Машаяк Кудайдын уулу экенине мен толук ишенем. Машаякчылардын саны көбөйүп жатканын көргөн фарисейлер аларды жок кылуу аракетинде тарстык шабылга колдоо көрсөтүшөт. Буларды камакка алгыла. Булардын баарын. Ал ар бир ишенүүчүнү түрмөгө камайм деп ант берет. Бирок күтүлмөгөн жоолугушу аны толугу менен өзгөртөт. Бул эмне? Demek uşaklar çın eken da. İçinizden okumuş şu. Biroq kantip. Al bizdin işibizge uşunçalık berilgen ele. Jalındуу kızmatçı bolçu. Tak oşondoy. Şavıl jalındуу. Jana abdan öjөр. Oşonduktan köp çoyboy. Al kandaydır bir kıyınçılıktardı jarat eleginde. Biz anı toktotuşubuz gerek. Biz şavıldı tavışımız gerek. Biz anı tez arada tavışımız gerek. Süyle. аны эч жерден таба алган жокпуз. Бул үйлөрдө тинтип чыккыла. Тез. Баратабыз. Башка жол жок. Макул, биз даярбыз. Башкаруучунун буйругу. Бул киши коркунучтуу болсо керек. Аскерлер! Суранам, сак болчу. Коркпоңуз. Кудай биз менен. Баары жакшы болот. Башкаруучунун буйругу менен эшикти ачкыла. Тез. Ар бир бөлмөнү текшер. Так ошондой. Бул жака. Силер эмне кыла? Бул жолдон. Ал бул дарбазадан өтпөйт. Мен турганда өтпөйт. Мана, ушул үй. Акырыныраак. Бул жака. Эшикти ачкыла. Ачкыла. Биз эмне кылабыз? Тезирээк. Башкаруучунун атынан эшикти ачкыла дейм. Азыр баратам. Кармай тур. Бирок мен Ачкыла дейм. Тез. Кармай тур. мен ай. Тезирээк, тез. Мен ач деп жатам. Мен кечирим сурайм. Мен болгону. Ай! Турчу жолдон. Тиги жакты текшергиле. Эмне болду? Силерге эмне керек? Бул эмнеңер? Силерге эмне керек? Ардыңардан жылбагыла. Сизге эмне керек экенин айтып койсоңуз, балким мен сизге. Акырын.
Ашчы терезеден. Эмне керек экенин айтсаңыз, мен сизге жардам. Мен акырын дедим. Таза экен. Үйдө башка эч ким жок. Кеттик. Кудай сени менен Шабыл. Кудай сени менен болуп, сени сактасын. Шабыл уақытысын текке кетірбестен өз оқиясын элге айтып жүрді. Кантип ал биздин бир туугандарыбызды куугунтуктаганы бара жатканда, анын алдынан тирилген Ыйса тосуп чыкканын, ошондой эле Ыйса Машаяк экенин, жана Кудайдын уулу экенин айтчу. Демек, шериктери фарисейлер аны кармоону каалашканбы? Кармоону? Ал алардын ишине коркунуч туудурган. Алар аны сүйдөгүс кылышмак, аны өлтүрүп жок кылышмак. Силерге айтып коеюн, Шабылдын жашоосу мурункудан кыйла өзгөрдү. Ал куугунтукка алынган качкын болуп калды. Ал үйүнө кайтып келе албагандыктан Иерусалимдеги ишенимдештеринен баш бааны издеди. Ал жылуу кабыл алууну күтүп жатты. Эгерде алар мени куугунтукташса, силерди да куугунтукташат. Дүйнөдө азап чегесиңер. Бирок көңүлүңөрдү чөгөрбөгүлө. Анткени мен бул дүйнөнү жеңдим деп айткан. Биз муну билебиз. Анткени айкаш жыгачта өлгөндөн кийин анын сөзүнө ылайык Теңир тирилген. Бул деген Тарстык Шабыл экен. Тарстык Шабыл? Коркпогула менден. Суранам. Ал биздин үйлөрдү тинтип, туугандарыбызды түрмөгө каматкан. Мен эми башка адаммын. Бул ошол, мен өз көзүм менен көрдүм. Токто, карасаң, анын жоокерлери жок. Ал өзү жалгыз келген окшойт. Мен жалгыз элемин. Бирок сен мындан ары жалгыз эмессиң. Мени менен жүр. Аны ушул жерге алып келдиңизби? Ал тиги бөлмөнүн ичинде. Бөлмөнүн? Барнаба, сиз эмнени ойлондуңуз? Бул адамдын ким экендигин билесизби? Мен анын Дамаскта Машаяк жөнүндө сүйлөгөнүн уктум. Анын ким болгонун билем. Ал Теңир менен жолукканга чейин анын ким болгонун билем. Жолукканга? Ооба, ал Дамаскка бара жатканда Теңир менен жолуккан. Ал биздин бир туугандарыбызды куугунтуктаганы бара жаткан. Петр, ал кишинин колунда биздин бир туугандардын каны бар. Ал адам күнөөлүү. Ошондой эле кечирилген. Кудайдын мен сыяктуу күнөөкөр адамды кечирерине ишенүү ушунчалык оор болуп жатабы? Менин колдорум кан экендиги чындык. Бирок Ыйса мага өзү келди. Ал мага сүйлөдү. Мени өзгөрттү. Эми мен ал жөнүндө башкаларга айтуу үчүн колумдан келгендин бардыгын жасайм.
ошол жерде чындап өзгөрүлгөн адам турган эле. Петр ага кантип ишенбей коймок. Анткени алда теңирден баш тарткандыгы үчүн аны теңир кечирбеди беле. Шабыл эч кандай тоскоолдуктарга караган эмес. Жана мен аны көрдүм. Ыйсанын өзүн. Мен билгенден аны айкашчыгачка кадашкан. Мен анын ысымына акарат келтиргем. Бирок мен эми анын чындап эле Кудайдын уулу экенин так билдим. Ошондуктан мен азыр ал үчүн бардыгына толук даярмын. Бул чындык болуш керек, чындыкты айтат. Эмнеге мындай деп жатасың? Себеби бул Шабыл Ыйсаны ээрчигендерди жок кылам деп өмүрүн арнап койгон болчу. Бирок ал ушул жерде турат. Ал берилип аткарган өз ишинен баш тартты. Бул чындык болуш керек. Шабыл бизге дагы айтчы, өтүнөмүн. Ыйса үчүн азап тартканга даяр болгонуңа кубанычтамын. Анткени сен азап тартасың деп кепилдик берем. Biz эмне эч нерсе кылбастан кетип калабызбы? Жок, биз азыр кетебиз да. Бул ишти башкаларга тапшырып коебуз. Ал жалгыз калганга чейин күтө турабыз. Булар Пабылга кол салганы жатышат. Мен Петрге айтышым керек. Тарскабы? Бул сенин коопсуздугуң үчүн жана Мен өз коопсуздугум үчүн тынчсызданбайм. Биз тынчсызданабыз. Сен түшүнбөй жатасың. Мен кылган иштердин айынан кээ бирлери өлүп, кээ бирлери түрмөдө отурушат. Мына, дал ошондуктан биз сак болушубуз керек. Адамдар сенин ким экениңди билишет. Сенин окуяңды укканда, балким сенин мурдагы абалыңдагыдай адамдардын ойлору өзгөрөттүр. Фарисейлер муну билишет жана сени токтотууну каалашат. Шабыл, сен аларга коркунуч туудурасың. Тарска барганың сенин эле коопсуздугуң үчүн жакшы. Бирок мен жана башка ишенимдештерибиздин коопсуздугу үчүн жакшы. Жок дегенде азырынча. Бул Кудайдын иши болгондуктан биз ал каалагандай кылышыбыз керек. Кудай сени менен болсун, Шабыл. Шабыл Ыйсанын жолдоочусу болуп калгандан кийин ишенимдештерибизде тынчтык өкүм сүрдү. Жана ошол учурда көптөгөн адамдар ишенип калышты. Алардын арасында башка улуттагылар да бар эле. Биздин кубанычыбызга Ыйса тууралуу жакшы кабарды жүйүттөр да, жүйүт эместер да өз улутуна же динине карабастан жакшы кабыл алышты. Баарыбыз машаяк үчүн кымбатпыз. Жана ал да биз үчүн кымбат. Адам бутуна турду, толугу менен айыкты. Ыйса чөмүлдүрүлгөндөн кийин жакан көгүчкөндөй болуп түшкөн. Көрдүңөрбү? Кудай өз уулун бул дүйнөнү айыпташ үчүн жиберген эмес. Анан Ыйса мындай деди: чыныгы табынуучулардын убагы келе жатат. Ыйсага уулуң тирүү калат деди. Ал киши келе жатканда Ыйсага тур жана бас деди. Ыйса айткандай эле ордунан туруп, ошол замат айыгып кетти. Бул укмуш. Силер көбөйүп жатасыңар. Барнаба, күн сайын көптөгөн адамдар келишет. Эгебиз айткандай эле түшүм абдан мол экен. Туура айтасың. Бирок бизге жардам керек. Билесизби, бизде ооручулар аз. Бул адамдарды үйрөтө турган бирөө керек. Чындыгында бизди үйрөтө турган адам керек. Оюңду түшүндүм. Эгерде жардам берген бирөө болгондо, эгерде бирөө жарым Барнаба, кайда?
кайда баратасыз? Менби? Мен барышым керек. Бирок сиз жаңы эле жардам бергени келбедиңиз беле? Мен азыр так ошону аткарганы жатам, урматтуу бир тууганым. Мен силерге керектүү жардамчыны алып келем. Мен шабылды издеп жүрөм. Ал ушул тарапта. Аха. Шабыл! Барнаба? Барнаба, сени көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Албетте сени издеп жүрөм. А сен эмне? Чатыр оңдоп жүрөсүңбү? Эркек иштеши керек. Жок дегенде Кудайдын жетегин алганга чейин. Анын жетеги келди. Ал менин артымдан жүр, мен сени чындыктын кабарчысы кыламын дейт. Түшүм чогулта турган мезгил келди. Кеттик. Бирок мен Иерусалимге кайта албайм да. Ошондой. Бирок биз Антиохияга, бутпарастарга барабыз. Бутпарастарга? Ооба. Сен таң каласың менин бир тууганым. Кудай баардыгын даярдап койду. Ошондуктан түшүм чындыгында эле аябагандай көп. Бир жыл бою Шабыл менен Барнаба Антиохияда калып, жаңы кошулган ишенүүчүлөрдү окутушту. Түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Көп өтпөй биз ушунчалык көбөйдүк. Жергиликтүү тургундар бизге ат коюшту. О, силерге коюлган аттардын көп экенин уктум. Мисалы, Менин оюмча ал чыныгы атын айтайын десе керек. Мына, карма. Туура. Машаякчылар, алар бизди ушинтип аташчу. Анткени биз Машаяктын жолдоочуларыбыз. Ошентип, алар силерди кабыл алышты. Эми эл кабыл алды. Бирок бийликтегилер эмес. Жок. Куугунтуктоо эч качан токтогон эмес. Дал ошол маалда биздин эски душмандарыбыздын аракети аркылуу Ирод дагы бир ирет бизге каршы чыкты. Шаардын бардык жеринде адамдар камакка алынууда. Силерге айтып жатпаймынбы? Эртели кечпи баары бир бийлик бул жерди таап келет. Мен айтпадымбы? Бул жерге киргенге болбойт дейм. Петр, токтотууга аракет кылдым. Эмне болду? Тынччылыкпы? Жакып. Ага эмне болду? Ал камакка алынды. Эмне? Мен айтпадым беле. Силерге айтпадым беле. Ирод Агриппаны эч нерсе токтото албайт. Ал эч токтобойт. Силер эмне кылышты билесиңер? Бизди токтото албайсыңар. Сиз жанды токтото албагандай эле Кудайдын ишин да эч токтото албайсыз. Теңирим, мен сизге бара жатам. Сага эмне керек? Жакып. Сен көрбөдүң беле? Ал өлгөн. Бирок анын дини тирүү. Алардын жалган сөздөрү биздин жүйүт бир туугандарга гана эмес, башка элдерге да жайылып атыптыр. Бул эмне дегениң? Бул динге Ирод бардык жерлерде, бардык элдерди окутуп жатышат. Самарияда, Жапада, Антиохияда алар гректерди да окутуп жатышат. Эгерде тамакка тыгылган, сөөктөй болгон бул машаякчылар бутпарас иттердин эсебинен көбөйүп кетишсе, анда баары жаман болорун ойлонуп көр. Сунушуң кандай? Жакып алардын жалгыз башчысы эмес, дагы бирөөсү бар.
Ал балыкчы. Анын аты болсо, Петр! Эми алар Петрди камакка алышты. Эмне? Кантип? Кайдан? Биз башкаларга айтышыбыз керек. Бар бул жерге чогулушсын. Мен кабар таратайын. Андрей, кеттик. О, Жакан. Петрге. Ирод аны чынжыр менен байласа да, баары бир Кудайдын күчүн чынжыр менен токтото албайт. Биз Кудайга сыйынып керемет кылуусун күтөбүз. Сиз буга чейин да куткарчусуз. Азыр Ироддун түрмөсүндө камакта отурган Петр үчүн сыйынабыз. Аны коргоп, ага күч берип, аны эркиндикке чыгарыңызчы. О, Кудай, сизди күтүп жатабыз. Бул ким? Бул мен, Петрмин, эшикти аччы. Сиз киммин дейсиз? Петрмин дейм, эшикти аччы. Петр! Эмне? Эшиктин алдында. Петр эшикте турат. Эшикте? Эмне деп жатасың? Петр түрмөдө. Ошондуктан биз сыйынып жатабыз. Бирок ал эшиктин алдында турат. Болду, токтот. Өзүңдү карман отурчу. Бул мүмкүн эмес. Мен сага эшиктин алдында турат дейм. Ал. Жакан, абайлачы. Петр, эчтимекти. Сиз кантип чыгып келдиңиз? Эмне болуп кетти? Петр, бирок кантип? Кудайдын жардамы менен. Эмне? Бул эмне дегениң? Теңирдин периштеси мени түрмөдөн алып чыкты. Бул керемет болду. Кароолчулар дагы эмне болгонун түшүнүшкөн жок. Бирок азыр баарын түшүндүргөнгө убакыт жок. Мен тез шаардан чыгып кетишим керек. Алар эмне болгонун түшүнүшкөндө көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Жоголду? Имараттарды тинтип чыктык. Дарбаза бекитилген. Ал чыгып кете алган жок. Бирок мен кечирим сурайт. Бирок ал жок болуп кетти. Качып кетти. Буларды өлтүргүлө. Тез! Эмне? Жок, биз эч кандай жаман иш кылган жокпуз. Өтүнөмүн. Бул көйгөй жаратуучулар менин көзүм тирүү турганда эркин боло алышпайт. Биз эч кандай жаман иш кылган жокпуз. Өтүнөмүн. Ошондо так ушундай окуялар болду. Бул эмне дегениң? Ал силерди кырган жокпу? Жок, кырган жок. Ал өзү өлүп калды. Кээ бирлер курттардан өлдү дешет. Мен болсо Кудайдын колунан каза тапты дейм. Ошентип ал тоскоол болбой калыптыр да. Ооба. Бирок Жакып өлтүрүлгөн, Петр жоголуп кеткен. Калгандары туш-тушка чачырап качып кетишкен. Балким силерди кырып жок кылышпаса да, силер чачырап кеттиңер. Ал мезгил силер үчүн оор болуптур. Туура. Бирок кичинекей эле жарык коюу караңгылыкта бир нече чакырым алыстыктан көрүнөт. Ыйса устат бизге
жердин барлык булуң бурчуна куткарылуу жолун жарыялаш үчүн силерди дүйнөгө жарык кылып койдум деген. Бирок анын баасы абдан кымбатка турган. Биз аны таптык. Шабылдыбы? Павылды. Ал өз ысымын Рим ысымын алмаштырып алыптыр. Демек, жүйіт болгондон уялат экен да. Эл анын айткан сөздөрүн угуп тур. Ийса Машаякка колдон келишинче көбүрөөк адам алып келиш үчүн бардык адамдарга кызмат кылам дептир. Демек ал акылынан ажыраган экен. Ошентип, чыккынчы кайда жүрөт? Листрада. Бирок Иродсыз бизди колдогондор азайды. Бийликтегилердин арасында колдогондор азайды. Бирок бизде дагы башка мүмкүнчүлүктөр бар. Листрадагы фарисей бир туугандарга билдирүү жөнөтүңүз. Ар кандай чогулуштар менен, ар кандай дүрбөлөңдөргө кылдаттык менен көңүл бурушсун. Кайсы жерде болбосун, шабыл алардын арасында болот. Павел, мен айткандай эле, ал өзүнүн ысымын алмаштырыптыр. Биринчи жол айтканда эле уккам. Ал өзүнө кандай ат койгону кызыксыз. Ал өзүн Шабыл дейби, Павел же Цезарь дейби, мага баары бир. Тез Листрага билдирүү жөнөтүңүз. Павылдын айынан ошол шаарда кандайдыр бир козголоң чыкса, бизге пайдалуу болот. Айыкты! Карагыла! Мен басалам. Баса баштадым. Болушу мүмкүн эмес. Бирок карасаңар, муну карасаңар. Булар кимдер? Бул кантип басып калды? Чын айтам, бул адамдар тиги кишини айыктырышты. Листранын эли, Листранын тургундары, суранам, токтогула. Тынч! Алар бир нерсе айтайын деп жатышат. Мен өзүм көрдүм. Муну айыктырышты. Сыңлачы. Мен аларды уккум келет. Барыңар, акырынгыла. Бул адам толук айгып басып жүрөт. Аны оорудан айыктырган Меркурий! Бул эмне дейт? Меркурий менен Юпитер! Юпитер? Жок, суранам, биз жөн эле. Бизге кудайлар түшүп келишти. Кудайлар! Дин кызматчыны чакыргыла. Юпитердин дин кызматчысын. Алар мынакей алар. Тургула, мен өтүп кетейин. Силер эмне кылып жатасыңар я? Токтоткула. Алар сөйлесин. Мен силерге алар сөйлесин деп жатаман. Силер эмне кылып жатасыңар? Силер бизди кудайлар дейсиңерби? Биздиби? Бул байкуш кишинин айгып кеткенине биздин эч кандай тиешебиз жок. Сиз өтө жөнөкөй экенсиз. Меркурий өтө жөнөкөй экен. Биз сизге катта курмандык чалалы. Бул адамдын бутуна туруп басып кеткени биздин күчүбүздөн эмес. Анын айтканы Меркурийдин же Юпитердин да күчү менен эмес. Эмне болуп кетти? Бул эмне кылганы? Сиз немага? Бул адам Кудайдын уулу Ыйса Машаяктын күчү менен айыгуу алды. Кудайдын оглу? Жок! Кудайга карат, аларга таш. Аларды таш бараңга алгыла. Кудайга карат. Аларды таш бараңга алгыла. Карат үчүн таш бараңга алыгылар. Таш бараңга. Павел, Барнаба, мен жардамга чакырып келейин. Жүр кеттик. Мен көрүшүм керек. Алардын өлгөнүнүн мага далили керек. Биз кетишибиз керек. Тез. Эми Иерусалимдегилерге Павылдын өлгөндүгүн билдирели. Дароо билдирели. Алар өлүштүбү?
жайында. Кудай кадам, алар тирүү экен. Өзүң үчүн жооп бер. Менин башым. Жардам берчи. Келиңиз, жардам берейин. Сизди көтөрүп. Мен жакшы элемин. Акырын. Сен кайда бара жатасың? Ал кайда бара жатат? Мен жөнөтүлгөн жерге бара жатам. Ага кам көргүлө. Ал кайрадан шарга кайттыбы? Кээде Павыл өтө өжөр болчу. Кээдеси жок эле өжөр болчу окшойт. Ал жаракат алган жокпу? Албетте, ал ошол жерде аксап жүрдү. Бирок элге кандай таасир калтырганын элестете аласыңбы? Ал кайра артка кайтып, аларга Ыйса жөнүндө айтып жатты. Жана алар угушту. Алар анын жараттарын көрүшкөндүктөн аны угуп жатышты. Павыл оңой жеңилген эмес. Ал өз үлгүсү менен Ыйсанын жолдоочуларынын ишенимдерин бекемдеген. Кайраттуу болгула. Ыйса биз менен экенине бекем ишенгиле жана аны дайыма бекем туткула. Аны айкашчыгачка алып келип биз үчүн өлгөнгө күч берген сүйүүсү жөнүндө ойлоп көрсөңөр. Кыйынчылыктар башыңарга түшкөндө ошол күчтү суранып тилеңгиле. Силерге айтып коеюн, ар бир кордук, ар бир таш, ар бир кыйынчылык Кудайдын ар бирибиз үчүн бейиште сактап койгон даңкына тең келбейт. Жана түбөлүк үйгө колдон келишинче көбүрөөк адам барышы үчүн бул кабарды бардык адамдарга таратышыбыз керек. Бир нече жыл бою Павыл жана анын шериктери шаардан шаарга барышып, көбөйүп жаткан ишенүүчүлөрдү үйрөтүп жатышты. Ал жетекчилерди даярдап, ар дайым Ыйса устатыбыз жөнүндөгү жакшы кабарды көптөгөн адамдарга айтып жүрдү. Ошол эле учурда шакирттер көбөйгөн сайын көзөмөл жана уюштуруу зарылдыгы пайда боло баштады. Ошол күндөр кызыктуу жана оор күндөр болчу. Петр Иерусалимге кайтып келгенден кийин биз көп жолу чогулуп, башыбыздан өткөн окуялар менен бөлүшүп, сыйынчубуз. Өсүп келе жаткан кыймылыбызды бекемдөө максатында колубуздан келгендин баарын жасачубуз. Бирок биздин аракеттерибиз дайым эле жакшы кабыл алынчу эмес. Биз жаман иш кылган жокпуз. Жакшыбы жаманбы аны биз чечебиз. Тынчтыкты бузган акмактар десе, бул диний келесі олар менен кармашкандан да башка иш толтура. Буларды түнү бою камап кой. Алып кеткиле. Акылсыз кудайыңар силерди чыгара алар бекенин көрөлү. Ал мурда да чыгарган. Бул аларды бир аз тынчтандырат. Түн ортосунда мен сага ыраазымын, сени даңктаймын. Ялоозун качан жабат? Сен мени коргойсуң, жолдорумду жетектейсиң. Силас? Мен дагы эле бияктамын. Менин ырдаганым сени коркуткан жокпу? Жок, жок. Мен кишенделгендиктен аргасыз угуучумун. Мен сени укканга милдеттүүмүн. Барнаба мага эскертүү берди. Ал бизге эч кам санабагыла деген. Бирок чындап эле ушул 2 ай укмуштуудай кызыктуу болду. Теңир бизди абдан көп баталады. Биз ага абдан ыраазы болушубуз керек. Туура. Теңирим, мен сизге абдан ыраазымын. Жана атыңызды даңктап ырдаймын. Ырдап сизди даңктаймын. Кайра башташтыбы? Мен азыр барып.
Башкаруучу эми менин башымды алат. Эмне болуп кетти? Туткундар качып кетишти. Эми менин ишим бүттү. Токто. Андайга барба. Биз бул жердебиз. Өзүңө зыян келтирбе. Кудай? Мунун баарын Кудай кылдыбы? Ошол түнү түрмө сакчысы жана анын үй бүлөсү Ыйсага ишенип калышты. Анын эртеси күнү Менин силерге жакшы жаңылыгым бар. Баба башкаруучу силерди бошотууну чечти. Ал бизди бошотууну чечтиби? Башкаруучубу? Ооба. Жана ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бул шаардан чыгып кетишиңерди каалайт. Ал бизди камады. Рим жарандарын. Бизди айыптап, уруп согуп, көз көрүнө түрмөгө камады. Эми ал жашыруун чыгып кетишибизди каалап жатабы? Карагыла, башкаруучу кетип бара жатат. Ал өзү сабаткан адамдар менен бара жатабы? Мен силер Римди жараны экениңерди билчү эмесмин. Мен суранам. Тынчтык менен кеткилечи. Эмне болду? Аларды эмне үчүн кое беришти? Кечинде түн ортосунда эки туткун ырдап жатышкан. Бир малда жер титиреп, түрмөнүн дубалдары уурап түштү. Павыл ал жерден чыгып, андан арыдагы көптөгөн жерлерге жөнөдү. Корунтка, Грецияга, Сирияга, ал кызмат 2 жылга созулду. Кудай Павылдын ишине көптөгөн укмуштуудай кереметтер менен мол батасын берди. Коркунучтуу оорулардан айыктырууга, адамдарды жаман рухтардан бошотууга, жана силер элестете албагандай көптөгөн таң калыштуу иштерди жасаган. Ошентип кандай гана абалда болбоюн, ошого ыраазы болгонду үйрөндүм. Мен барга да, жокко да үйрөндүм. Баардык жагдайларда Муну Павылга Теңир мага ыраазы болгонду берип коюңузчу. Ишенбеген адамдар үчүн бул күбөлүк болот деп үмүттөнөм. Силерге айтып коеюн, Кудайга кызмат кылганыма мен эч качан өкүнгөн эмесмин. Чыгып кеттиби? Менин балам. Айланайын уулум, менин балам. Ал өлдүбү? Уулум, уулум. Ал. Эйтих. Жок. Ыйлаба. Кудайга мүмкүн эмес. Эч нерсе жок. Эйтих. Ал тирилди. Кудайга даңк. Мен түшүнбөй турам. Ушул укмуштуу нерселердин баардыгы сиз айткандай болсо, анда эмне үчүн куугунтук уруп сабоо болду? Эмнеге 99 киши сиз бул жерде кишенделип отурасыз? Кооптуу болгон үчүн. Кооптуу? Кайдагы кооптуу? Муну карасаң.
Эми бизди карап, айтчы Пуло, ушул 90 жаштагы куралсыз кишинин сөзүн угуп, сен азыр өзгөрүп жатасыңбы? Менин оюмча, сиз адамды ичинен өзгөртөсүз жана бүт баары өзгөрөт. Мына коркунуч ушунда. Таң калыштуу кереметтердин болушу, адамдар ортосундагы тоскоолдуктардын урашы, душмандарды да жакшы көрүү идеясы. Мына ушунун баары жашоону өзгөртөт. Туура, кереметтер адамдардын айыгып кетишинде жана өлгөндөрдүн тирилиши гана эмес. Ошондой эле Кудай бизге башкаларды сүйүүгө жана ырайым кылууга каалоо бергени да керемет. Биздин душмандарыбызды да үмүтсүздөргө үмүт берүү, бул биздин жашообуздагы Кудайдын иштегени. Ушундай кереметтер аркылуу Кудай жаныбызда экенин билдирип турат. Машаякчылар менен баары башкача болуп калды. Баары ошондой болуш керек. Сен түшүнгөн жоксуңбу? Бул жөн гана жаңы дин эмес, эрежелердин же ишенимдердин топтому эмес. Мындай нерсе эч качан болгон эмес. Кеп Ыйса устатта, ал тирүү. Биздин Теңирибиз Ыйса өзү келип, ага ишенген ар бир адамдын жүрөгүндө жашайт. Тоскоолдуктарды талкалап, байбы, кедейби, кожоюнбу, куулбу, кандай даражада болбосун, бардык адамдар бири-бирине кам көрө башташты. Ал кандайдыр бир өзгөрүү болсо керек, бирок эч зордук зомбулуксуз жана эң чоң кубат менен коштолгон. Алар бүткүл дүйнө жүзүн түп тамырынан өзгөртүштү деп, алар биз жөнүндө айтышкан. Алар абдан туура айтышыптыр. Ишенимибиз эч токтобойт. Павыл жүрүп отуруп кайда гана барбасын, ошол жерде ишенимдештерин коюп кеткен. Ал токтоп калган жок. Ал бир нерсе болоорун билгендей болуп жүрчү. Мен силерден эч нерсе жашырган жокмун. Эл алдында да, үйдө да окутуп, колумдан келгендин баарын жасадым. Мен баарына Ыйса жөнүндө күбөлөндүрдүм. Эми мен Иерусалимге бара жатам. Ал жерде мени менен эмне болоорун билбейм. Бирок чоң кыйынчылыктардын болоорун Кудай айтканын мен так билем. Ошого карабастан, силер бир нерсени билишиңерди каалайм. Кыйынчылыктар болобу, жалгыздык келеби, куугунтуктоолор болобу, алардын мага эч мааниси жок. Эң негизгиси өз жолумду жана кызматымды аягына чейин бүтүргүм келет. Даттанбастан жана көз жашсыз, бирок кубаныч менен. Анткени Ыйса менин жүрөгүмдө түбөлүккө жашайт. Силер ушул түнү мени акыркы жолу көрүп жатасыңар. Кимдир бирөө мага түшүндүрүп бере алабы? Анткени ал туткунга алынат. Ага, деги сен эмне деп жатасың? Павыл, Кудай мага сүйлөдү. Ыйык рухтун сага эмне деп жатканын ук. Иерусалимдеги жүйүттөр булгурдун ээсин ушинтип байлашат. Жана аны бийликтегилерге тапшырып беришет. Павыл, сен барбашың керек. Сен барба. Демек, Эмне демек? сен жыйынтыгын уккун келеби же жокпу? Уккум келбейт. Жыйынтык кандай экенин мен билем. Бул жаңы эле келди. Мен андай эмне деп жазылганын элестетип эле турам. Машаякчылардын динин кабыл алган шаарлар, өлкөлөр көйүп жатат деген баягы эле сөз. Мен аны уккам. Мен аны билем. 25 жылдан бери билем. 25? Назареттик Исанын өлгөнүнөн бери билем. Анан? Менин көңүлүм 25 жылдан бери чөгүп жүрөт. Мен анын айыкташын каалайм. Мунун токтошун каалайм. Мен бул Павел. Болысымды жөн эле айта бе? Ал келе жатат.
бул жаккабы? Катта ал майрамга катышуу үчүн Иерусалимге келе жатканы айтылат. Шаарга көптөгөн эл чогулганда ал адаттагыдай эле козголоң чыгарат. Жана жаңы башкаруучу аны эч качан колдобойт. Албетте. Бул эмнени билдирет? Эмнени билдирет? Ал камакка алынат. Тынчтыкты бузгандыгы үчүн. Биз эмнени күтүп жатабыз? Эски досубуз конокко келе жатат. Анын эсинде түбөлүккө кала тургандай кылып, аны жакшылап тосуп алалы. Убакыт келди. Башла. Мына ушул адам силер угуп жүргөн Сарстык шабыл, Кудайга карат келтирүүчү, бардык жерде адамдарга динибизге каршы чыгууну үйрөтөт. Мен андай эч нерсе кылган жокмун. Акаратчы! Мен андай эч нерсе кылган жокмун. Мен Кудай ачып берген чындыкты гана айттым. Мен айтайын да, мени уксаңар. Бул өзүнүн шакирттерин алып келип, биздин ибадатканага кирүүгө тыюу салынган бутпарастарды киргизип, бул ыйык жерди булгап жатат. Ташбаранга алгыла, ташбаранга алгыла. Ташбаранга алыш керек. Буларды өлтүрүш керек. Саткындар десе, акаратчылар. Тургула! Мен сага тур дебедимби? Муну кандайча түшүнсө болот? Бул киши тынч сыйынууга тоскоолдук кылды. Мени укпай туруп айыптап жатышат. Биз ибадатканада тынч сыйынып жатканбыз. Бул көйгөй жаратуучу. Мен эч нерсе кылган жокмун. Жана акаратчы. Муну алып кеткиле. Муну бул жерден алып кеткиле. Мени менен жүр. Тургулары, артка жыл де. Әле, сабаш керек. Ары тургула дейм. Бул жака бас. Андай кыла албайсыңар. О, эмнеге? Анткени сен абдан үлгүлүү жүйүт жаранысыңбы? Жок. Анткени мен римдикмин. Мен Римдин жаранымын. Римдик? Ооба, ошондой. Павыл чындыгында Рим жараны болуп төрөлгөн. Жана ошондой эле ал. Эгерде аскер башы Павылды сотко тапшырып бербегенде, ал өзү мыйзамды бузмак. Бирок, эмне үчүн ал буга чейин айткан эмес? Ал эмнени күткөн? Ыйса ага дагы бир жолу келген болчу. Ал Ыйса тууралуу жакшы кабарды ар жерлерде айткандай эле бийлик башларынын алдында да так ошентип айтаарына Теңирибиз аны ынандырып кеткен. Римде. Бирок Рим мыйзамы Павылдын душмандарын токтоткон жок. Ант беришти? Бизден 40 адам Павылды жок кылмайынча тамакта, сууда ичпейбиз деп ант беребиз. Жок кылмайынча? Өлтүрмөйүнчө. Аскер башынан аны эртең сизге алып келүүсүн сураныңыз. Сиз ага аны менен сүйлөшүүнү каалаганыңызды айтыңыз. Ошондо ал жолдо бара жатканда биз муну кылабыз. Биз эл тарап кеткенден кийин биз аны акырындап кармап алабыз дагы, ооздап салабыз. Сага эмне керек? Мен аскер башына жолугушум керек. Бирөөлөр туткундагы Павыл аттуу адамды өлтүргөн жатышат. Кире бер. Алар келе атышат.
Сүйлөгүлө. Sen bari beş korkmasdan tamaktansan bolot. Эмне? Ал кетип калды. Кетти? Пабылбы? Кайда кетти? Биз аны куалап жетебиз. Ага силердин ишилериңер аз. Кишилерибиз жетпейт. Мен айтпадымбы? Бизде 40 киши бар. Бизде ант берген 40 киши бар. Угуп жатасыңарбы? 40 киши. Мен аскер башчы Клавдий Лиси. Ардактуу башкаруучу Фелиске салам айтып жатам. Мен сизге жүйүттөр өлтүрүүнү көздөгөн бир кишини жиберип жатам. Мен аны коргоого жиберип жатам. Анткени ал Римдин жарааны. Жана ал адилеттүү соттолушу керек. Павыл 2 жыл бою туткунда болду. Ал эми фарисейлер аны куугунтуктап, анын ишин жаңы башкаруучу менен Агриппа падыша карагы чакты. Ага каршы айыптоолор менен жала жаап жатышты. Жана ошол учурдан тартып, Кудай өзүнүн уулун биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүшү үчүн жибергендиги жөнүндө айтууга колумдан келгендин баардыгын кылганды улантып жатам. Азыр ал ар бир адамга, жүйүткө да жүйүт эмеске да бирдей кечирим алып, түбөлүккө бейиште жашоо сыйлыгын тартуулап жатат. Мына ошондуктан мени өлтүрөбүз деп коркутушат. Чындыгында мен Муса жана башка пайгамбарларыбыз айткандардан тышкары эч нерсе айткан жокмун. Сен абдан сөзмөр экенсиң. Мен да сага ишенейин деп кеттим. Мен силерге кааларым. Силер да. Мен көргөндүн баарын жашап өткөнүңөрдү каалар элем. Албетте, булардан тышкары нерселерин каалайм дегеним. Болушу мүмкүн. Бул киши бул жерде эмне кылып жүрөт? Ал эмнеге кишенделген? Ал өлүм коркунучундабы? Мен макулмун. Ал өтө ачык адам экен. Бул адамдын жүрөгү таза. Албетте ал өлүмгө татыктуу эмес. Эгер ал Римге кайрылбаганда балким бошотулмак. Бирок ал Цезардын сотун талап кылды. Анда Цезарга жөнөтүлсүн. Сактоочу кайыктарды түшүргүлө, тез! Сен эмне кылып жатасың? Сенин аман калгың келет, туурабы? Бизде мындан башка. Бизде мындан башка жол жок. Биз өлбөйбүз. Муну мага Кудай айтты. Биз баарыбыз аман калабыз. Бирок бул кемеден эч ким чыкпашы керек. Ал айткандай кыл. Сен эмне акылыңан айныдыңбы? Сактоочу кайыктарды. Мен уктум. Ал айткандай кыл. Sen bаарыбызды öldürdün. Sen bаарыбызды öldürdün. Мына, бул жардам бериши керек. Менин мутум. Мына, суудан ичип ал. Баары аман калышты. Кишилердин баары ушул жерде. Туткундар да тирүү калышты. Эң сонун. Эмне болду?
Kara çağırçılan. Al emi göz açıp çumguça ölüp kalat. Bu ne kızık? Al denizdeki ölümden kaçıp cekte öyle turganda kanday kılmış jasad oldu eken. Gel, kolumdu qarap görünçü. Баары жайында. Ешкім түрі қалбайды. Мүмкін емес. Мындай болушу мүмкін емес. Ал өлүшү керек болчу. Сен эмне кылып жатасың? Баары үшүп кетишти. Отубуз өчүп калбаш үчүн дагы отум керек. Павыл жыланын чагып алганынан өлбөгөндүктөн айрым адамдар аны Кудай деп эсептей башташкан. Албетте, Павыл андай ойду жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк алган. Өз элин куткарды. Бирок анын ордуна Ыйса жөнүндө айта баштады. Ага чын жүрөгүңөр менен ишенсеңер силер да кубанычка. Павыл аралдын башчысынын ооруп жаткан атасы үчүн сыйынганда, ал айыгып кетти. Ал кабар тез жайылды. Көп өтпөй адамдар ага көптөгөн оорулууларды алып келе башташты. Ошентип алар да керемет жолу менен айыгышты. Алар 3 ай бою ошол аралда жашашты. Павыл окутуп жатканда Кудай алардын арасында өз ишин кылып жатты. Жана көптөгөн адамдардын жашоосу өзгөрдү. Кыш аяктаганда алар жолун улантышты. Акыры көздөгөн жерине Римге жетишти. Анан Павылдан башка туткундардын баарын түрмө башчысына тапшырып беришти. А Павыл менен эмне болду? Ал сакчы менен бирге бир үйгө жайгаштырылды. Тааныш угулат. Ага чынжырланган. Чынжыр? Ал абдан кооптуу адам болгон. Жок дегенде сиз чынжырланган эмессиз. Бизге дегеним? Ооба, туура айтасың. Мени ээн аралга айдап жиберишпедиби? Мен да коркунучтуу адам экенмин. Силерге айтып коеюн. 2 жыл бою Павыл Римде болгон. Бирок өмүрүмдүн аягына чейин Ыйсанын жолун жолдогон адам болом деп. Ал 2 жыл бою аны угууга келген көптөгөн адамдарды окутту. Ал калган убактысын пайдаланып жатты. Бирок бир күнү Менимче сен сакчыны алмаштырууга келген жоксуң. Мен даярмын. Бирок мен башыма түшкөн окуялар жакшы кабардын таралышына алып келгенин билишиңерди каалайм. Мен кишенделип турсам дагы, ишенимимдин күчтүүлүгүн көрүп турган көптөгөн бир туугандар коркпой сүйлөп, ого бетер тайманбастык менен кызмат кылышат. Эми Кудай менин жашоом аркылуу же өлүмүм аркылуу даңкка ээ болоруна ишенем. Мен үчүн өмүр бул машаяк. Ал эми өлүм бул утуп алуу.
Ошентип бүттү. Ал өлдү. Эми ал эч зыян келтире албайт. Эмне болду? Ал Римде ушунча убакыт ичинде эмне кылды? Ушул убакка чейин ал эмне кылды болду экен? Мен Ыйса Машаяктын кулу элчи болууга чакырылып Кудайдын жакшы кабарын таратууга тандалгам. Бизди Машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? Кыйынчылыкпы, же кырсыкпы, же куугунтукпу, же ачарчылыкпы? Же коркунучпу, же кылычпы? Жок. Бизди сүйгөн Кудай аркылуу биз ушул кыйынчылыктардын баарын жеңе алдык. Павылдын ишенимдүү көөлөндүрүүсү көптөгөн адамдарга жарык берди. Ал өмүрүндө ишенимдүү жана өлүм алдында да ишенимдүү болгон. Калган шакирттер биринин артынан бири өлдү. Андрей айкаш чыгашка кадалып, Матай Эфиопияда, Томас Индияда өлтүрүлүштү. Жакып Ибадатканадан ыргытылып, таш бараңга алынды. Персияда жүйүт өлүм жазасына тартылган. Ал эми Петр башы менен ылдый карай айкаш чыгачка кадалган. Алардын ар бири өлүм алдында да ишенимдүү болушту. Теңирибиз биз үчүн өмүрүн бергендей, алар да башкалар үчүн өмүрүн беришкен. Алгачкы 12 шакирттердин ичинен жалгыз мен калдым. Бул күбөлүктөрдү бизге айтыш үчүн. Ооба, туура. Мен тиги жакка сыйынганы бара жатам. Кам санабагыла, мен качып кетпейм. Бул бизге канчалык керек деген суроо турат. Билесиңби, Ыйса Машаякты ээрчип, буга окшоп баардыгын таштап кетүүнүн кажети барбы? Менин оюмча, бул чечимди ар бир адам жеке өзү чыгарышы керек. Тит, сен ошол каары кишинин динин кабыл алсаң, сени менен эмне болоорун билесиң. Анчалыкка баруунун кажети барбы? Мен Жакан, Ыйса Машаяктын кулумун. Мага Кудайдан аян берилген. Жана аны көөлөндүргөнүм үчүн мен Патмос аралына айдалган элем. Алар күбөлөндүргөндүгү үчүн
өлтүрүлгөндөрдү көрдүм. Алар үндөрүн бийик чыгарып, мындай деп кыйкырып жатышты. Ыйык жана чыныгы эгедер, качанкыга чейин сот жүргүзбөйсүң? Качанкыга чейин биздин каныбыз үчүн жер үстүндө жашагандардан өч албайсың? Ошондо алардын ар бирине ак кийим берилди жана аларга кызматташтарыңар менен бир туугандарыңарда силердей болуп өлтүрүлүп, белгиленген санды толуктаганга чейин дагы бир аз убакыт тынчтана тургула деп айтылды. Анан мен 7 сурнай менен 7 периштени көрдүм. Алар сурнай тартканда жердин 3/4 бөлүгү күйүп кетти. Суунун 3/4 канга айланды. Күн менен ай караңгыланды. Бул башталышы гана болчу. Жер бетинде эч качан болуп көрбөгөндөй улуу аламат мезгили келет. Ошондо мен ак атты көрдүм. Ал аттын мингендин көздөрү оттой жалындап турган. Ал канга боелгон кийим кийип жүрдү. Асман аскерлери анын артынан жүрүштү. Ал падышалардын падышасы жана теңирлердин теңири. Элдерди кылыш үчүн анын оозунан курч кылыч чыкты. Акыры мен жаңы аспан менен жаңы жерди көрдүм. Ишенгендердин баардыгы акырына чейин ишенимдүү бойдон калгандар. Түөлүккө аны менен бирге падышалык кылышат. Ал биздин кудайыбыз болот. Биз болсо анын эли болобуз. Келиңиz Теңирим Иса. Келиңиз.